Апас Жайнақов атындағы Баткен областық музыкалық драма театры Бишкек шаарына гастрольдық сапар менен болды. Театр жамааты Бишкек шаарынын тургундарына Токтоболот Абдумомунов атындағы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Аскар Ражабалиевдин калемине таандык «Ыйык жандар» спектаклин тартуулады. Андан сырткары кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин «Маң бер түн» аттуу спектаклинде коюшту. Эльмира Мамбетова Жайнақов атындағы Баткен облыстық музыкалық драма театрының актрисасы. Ал театрда көп жылдан бері эмгектенип аркылуу образдарды жеткирип келет. Бүгүн «Ыйык жандар» спектаклинде эненин образын жараткан учуру. Өзүбүздүн Баткен областында буга чейин дагы ушул тажиктердин эмеси менен событиясы менен өзүбүздүн башыбыздан өткөргөнбүз да. Анан Динара эженин башында өтө оорчундуу күндөр өткөн болсо, мен ошол спектакльде, бир эле сааттык спектакльде ошол эжени жашаган жашоосуну жашап өттүм бир эле сааттын ичинде. Борборубузда Жайнақов атындағы Баткен облустук музыкалык драма театры чыгармачылык гастролу менен келип, шаар тургундары меймандары үчүн спектакльди тартуулашты. Айрыкча «Ыйык жандар» спектакли Баткен окуясындагы набыт болгон жоокердин эрдиги, анын махабаты баяндалат. Бул спектакльде режиссер Талант Апеев койгон. Элдин башына кыйын иш түшкөн кезде, же болбосо сырттан биздин чек-арабызды бузуп душмандар келген кезде эр жигиттин бул атуулдук милдет экен. Ошентип өмүрүн берип биздин мамлекетибизди, эли журтубуздун тынчтыгын сактап калышты, өздөрүнүн өмүрүн берип. Ошол окуя жөнүндө жазылган, ошол окуяда чыныгы жашоодон, турмуштан алынган тагдырлар экен ошол эки жазды. «Ыйык жандар» спектаклиндеги дагы бир каарман Нурзат. Алыска Жумгалдын жигити Баткен жерине кызмат өтөгөнү барып, Нурзат сулууга ашык болот. Бирок каргашалуу окуяда жигит каза болуп калат. Спектаклдин өзөгүн түзгөн мындай окуяны ойноо мен үчүн кыйын болду дейт актриса. Мекенди сүйүүгө, мекенге болгон патриоттук сезим ойготуу максатында ошонун ичинде биздин унутулуп бараткан, же болбосо биздин кыргызымдыкы салты камтылып кетип атат. Бул окуя чыныгы жашоодон алынгандыгы үчүн сахнада ойноп, жашап, анан ошол каарман чыныгы жашоодо жашаган үчүн бир чети оор болсо, бир чети ошол адам менен маектешип, ошол образга кичине болсо да азык алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эске салсак, Баткен театры быйылкы жылы 7 дуанды кыдырып спектакльдерин тартууламакчы. Нурай Кайратова, Айдай Ташыбекова, Улук Азизбеков, УТРК.